A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı tuğanlar, aman esen sizlerbe. Biz buyursa oşal leylek sülüktü moldaları degen dolbordu ulantabız. Bizde maksatımız oşal leylek sülüktüden çıkkan oşa orusların doğrudan keyin Kırgız eline hizmet kılıp kele жатқан ayırıkça oşal sayıs tarqıgan vaqtda ve tündük'e kelip durup oşa yüreğindörde sepken ustazlar jönünde bir malumatты berdik. Buyursa adırkı günde oşul Bişkek çүйde işlep жатқан moldalar jönünde dağın biraz malumatты berip tanıştırsak mı degen bir maksat bolgan. Anday bolsa bizden bugünkü konağımız İhmet Damılla. Biz 92 yılları İslam Üniversitesi'ne kelgende bizden jogorku körsede, bizden jogorkuda okuganlar buyursa oşol 92 yıldan beri biz tanış bolup kelatabız. Anda söz Hikmetullah Damıllaga berildi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Damılla kandaysiz? Jakşypy? Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah razı olsun şu vaqtı bölüp kelip bizning studiyaga tartılıp bergeningizlerge. Emi sizge sorab. Atыңыз, аты жөнүңүз, кайсы жылы туулгансыз, leylektin кайсы айылынан болосуз, кайсы урудан болосуз, өзүңүздү бир таңштырып койсоңуз. Анан негизги эле суроо, көбүнчө баягы атаңыз молдо деген суроо болуп атат да. Себеби молдонун балдарысызбы же өзүңүз молдо болуп калдыңызбы, балдарыңыздан молдо чыкты деген суроолор да. Elhamdülillah. Biz özübüz Leylek rayonu Kulunda ayылынан болобуз. 1966 жылы 22 майда төрөлгөнмүн. Атым Hikmetullah. Молда Шермат деген баласы болам. Молдонун баласы. Молдонун баласыбыз негизи. Чоң атабыздагы молда Кудай берди деп молда адам болгон экен. Негизи ошол биздин менин динге келип калышымдын себеби биринчи ошо жай жанаты болсун, ошо апам себепкер. Баягы кичине кезибизде бир 2 жашар 3 жашар кезибизде мен тилим баягы ырга келбейт ey деп деме кылган экенбиз. Ошондо апам бир тамак жасап атканда, башка кылып атканда, энем ушу Alhamdülillah, İhlas, şu 4-5 süreni jаттаткан bizge. Озеке. Анан bir gün анан кичине 4 жаш болуп калгандан кийин 5 жаш болуп калганда атам айтты, бунун тажбити жок го депчи. Мен ушинтип жаттатып койдум. Эми биягын тажбитин өзүңүз оңдоп аласыз. Тамам деп. Ошол экен эсимде да. 4-5 жашта ошол негизи атам молдадан болгон экен, эми бирок канчалык илими бар экенин биз жаш кезибизде атам өтүп кетти, билбейм. Мен канча жашта элем, 12 жашымда атам өтүп кеткен. Ошого чейин атамдан окудум, сабак алдым. Менин хам сабак деп коебуз. Ошо маалда окушкандарым. Бирге чогуу сабак алган. Бирге чогуу сабак алган. Молла Абдурахман деп ал киши дагы өтүп кетти. Молла Рапин деп ал киши дагы өтүп кетти. Мына жакында жай жанаттан болсун Молла Муктардан мына. Ошо кишилер менен хам сабак кылып салган эле. Алар эми жашы өтүп 30-40га жарып барган кишилер менен хам сабак кылып салган. Негизи ошондуктан ошондой болот. Мисалы биз сабак молдокайнарда окуп жүргөндө дагы 2-3 балалар менен чогуу окуйт. Ошо чогуу хам сабак кылып салган. Анан ушу Молла Муктар менен хам сабак болуп окудук. Ушу Мухтасар Букаяны китап Тахрат китап салат окугандан кийин атам өтүп кеттилер. Молла Муктар кичине алдыраак эле. Мен сабакка баргандарымда калып калат элем. Молла Муктар Мухтасарды бүтүп калган. Ошо акыркы немелери калганда атам рахматтуу өтүп кетти. Анан атам өткөндөн кийин о маалда мектепте дагы строй эле. Күндө кайсы жылдары болду? Бул 80-жылдары. 80-жылдары. Молдонун баласы деп орозо болду дегенде күндүгө суу ичирет эле бизге. Мектепте суу ичирип, анан кийин неме кылып, анан кийин ушу дайыма кысым, мындай айтканда кысым бар эле. Өзү Сайыс маалда ушундай болгон экен. Мен кичине маалымда тарабы окуйт элелер үйдө, биздин үйдө. Анан кийин тарабыга келгенде адамдар өйдө жактагы коңшулардын эмеси менен келет эле. Өйдө жак коңшулардын огороту менен келип, кайра анан кийин огорот менен кетти. Анан мен азыркы айтканда кароолго коет эле. Көчө жакка айнектин астына отуруп алып, анан бисмилля дейт экенмин көрсөчү. Тилим жакшы келбейт, анан бисмилля десем, тарабы окуп аткан болсо тым болуп калат. Бирөө келат. Анан ошону менен өтүп кеткенден кийин дагы бисмилля деп коем. Анан кайра башташаттыр. Ошентип тарабы окуган күндөр эсимде да. Эми Союз маалда ошентип часой болуп турган экен. Часой ошол иншалла ошол 4-5 жаштарыбызда иншалла ошентип тарабы окуган күндөрдү эстейбиз. Анан кийин атам өтүп кеткенден кийин ошондо 6-класс элем.
Анан Катыраңдан Моллайдар деген дамылдага бардым менен. Каникулда. Ал кезде каникулда малдары менен жайлоого чыгып кетет экенен жайлоого артынан муктасарымды койнума салып. Сиз онда вакытта туугандар бар беле? Туугандарыбыз бар да ошол. Кайсы уруусуз сиз? Мен Абаттын Уста тоодон болом. Уста Абаттардан демек. Абаттардан Уста тоодон. Ошол өзүбүздүн эле ошо топтун ичинен дагы бир жармачы деп коет, тоорабы. Ошол топтон болгон дамылла бар да, Мойдубайдар дамылла. Катыраңда ошо Таңгыбыздан. Өтө күчтүү дамылла да. Ошол кишиге барып анан кийин 2 жыл ошо каникулда барып ошо Муктасардын калганын ошо кишиден сабак алдым. Сен мына бизде көрсөтүүнү баштагандан башынан эле ошо Катыраңда Моллайдар деген бар. Ошол жерде дагы чыгарсаңыздар деп бизде комментарийлери жазып атат. Ошол кишиден шакирт экен. Ошол кишиден анан калганын окудук. Эми баягы окуу маалында мүмкүнчүлүк жок. Каникулда барам. Каникулда барам да ошо жеңелерибиз торпокту байла деп торпокту байлап коебуз, анан кийин сукатып коебуз, атырып жумуштарды кылып бүтүп келип анан китеп окуйбуз. Ошентип Муктасарды ошо кишиден окуп бүттүм. Бүткөндөн кийин анан ошол менен кийин убакыт болбой калды ал жака барганга. Анан Молла Бахаптан шархын окудук. Кайерде? Кулундуда Молла Бахап рахмат. Демек Катыраңга барып окуп, кайра Кулундуга келип шархын окудуңуз. Кийин ошол Молла Бахаптан Шархи Кая. Шархи Кая ошол Мажмаил Максытты биринчисини ошо кишиден окудум. Анан кийин ошого чейин дагы эстен чыгып калды. Куранды Молла Малик Кары деген бар да Кулунда. Карыда. Анда бизде Лейликте 3 Малик болгон экен да. Абдымалик Дамыл Абдымановдун атасы. Жок, алар анан Малик Кары эмеде Гордойдогу. Гордойдогу. Анан сиздерде. Кулундуда Малик Кары деп о кишинин жашы уруу эди. Өйдөңгүлөрдөн алар кыйла уруу эди. Атамдан 10 жаш уруу эди. Атам 22-жылы болсо о киши 12-13-жылы ошондой эле. Бирок эми аксакал болгон экен. Аксакал болгон, дос болгон экен. Анан тагы өзү ол киши Баулдан болгон. Анан немеге көчүп түшкөн. Кулунда. Баулдук Молла Малик деп коет. Ал кишилерди көбү тааныбай калды. Ошо кишиден анан кийин Курандан анан ошо кишиден бир пара жаттап, анан калганын илгери ушундай эле бир пара жаттатадан калганын окуп өткөзөт элек. Окуп өткөзүп анан ошо кишинин дуасын алып, ошол бойдон Ошко кетип калдык анан кийин. Ошко барып окууга тапшырабыз андай мындай деп барып тапшырып шоферлук окудук биринчи, анан вечерний политехническийде окудум бир аз. Ошентип анан кийин шофер болуп иштеп жүрдүк. Иштеп жүрүп анан бир күн ойма келди. Шофер болбойм мен. Деп анан ошо биз жолдо жигилиңиз бар беле? Эми ал жигилини кийинкини анан Самидин Дамылланы издеп анан эмеге бардык анан. Исфарага. Самидин Дамылланы. Абдысамид Дамылланы. Абдысамид Дамылланы. Исфарага, Тажикстан. Исфарага анан барсак, Хужирабий эле место жок экен. Анан бир күн жаттым. Ошо кезде барганда Абдышкүр Дамылла, анан кийин дагы кайсы Дамылла? Тажидин бекен, кимиси билбейм. Ошол жерде Абдысамид Дамыллада сабак алып аткан экендер. Анан бир күн жатып, кийин место болсо чакырабыз деди. Келесиз окуйбуз анан. Кийин кайра келип ошо иштеп эми болгондайым деп болгондон кийин ошо 90-жыл болуп кетти. Кийин анан 90-жылы 91ден кийин анан бияка келдим мен. 91 келгем. 91дин аягында келгем. Кийин 92-жылы биякта эми ачылды да. 91дин аягы ачылды. Хазирет Умар Исламистов. Ушул насип кылган экен, ошол жерге келип Хазирет Исламистовду окуп калдык. Анан бул жерде Икмат суроо да. Жанагы Молла Малик деген onun балдарынан молдалар чыктыбы? Жок, калды бар. Балдарынан молда чыкпады. Молда чыкпады. Молла Малик Кары. Ошол атам айтат эле, ошол 30 бара жат депчи. Мисалы мен үчүн жаңылык болду. Ошол эле Молла Малик Кары деп кичинекей гана адам эле, бою кичинекей гана. Анан устачылык кылат эле. Үйдүн үстүнө жаап жыгач устачылык кылат эле. Эми сайыз маалында андай эме болгондо ар бир нерсени менен алектенишкен ушундай болгондо. Молла Малик Кары. Демек сиз сонда Лейлекте окупсуз, Кулундуда, Катыраңда окугансыз, кийин Тажикстанда жол болгон жок. Жол болгон жок. Болбой калды, эми ошол бирок ушул дуаңызды бериң деп дуасын алып калганга успет эттик да ошо Самидин Дамылланы. Абдысамид Дамылланы ошо. Анан бул жерде сиз Бишкекке келдиңиз. Мисалы биз келгенде сиздер Бишкекте элеңиздер. Биз келгенде сиздер бизден чоң элеңиздер да ошондо. Ошолдо биз келгенде өтө кыйын заман эле. Биз келгенде Дамыллалар, Кудратилла Дамылла, Молла Газы, Молла Хашим квартирада барды. Анан өздөрү кыйналып турган маал,
Анан окуу Onda belki janak emgekten işxana köçüp ketele Yok, gerek. yok, Belki meçitin özü, eski meçit. кичине көрүп калдыңыздар. Ошол жерде Зелайсам деген магазин бар. Aa. Орусчасы. Adı meçitin ortası. Мешіттің ордуда. Анан кейін біз ошол келгенде мешіттің алдында илгерки жыгач мешіттің алдында ана мындай таяктарды крестик кылып коюп, анан материалды тартып коюп баштаганда ошондон баштаганбыз, сабак алышты. Аркы мектепке барып өзүбүз директордон эски доска сурап келип, астыларга пут кылып коюп, анан досканы коюп коюп алып, биринчи сабак баштаганда ошол жерден баштаганбыз. Yani tereskesi var meçit, eski meçit. Эски мешіттің ичиге киргизбей койгон. Уйгурлар. Уйгур анан кийин өзбектер бар эле. Анан татар чалдар болчу. Монтип туруп алып неме. Анан киргизбей коюп, биз ошол жерде окуп баштаганбыз. Кийин анан келип, ошол жерде баягы көмүрканалар бар эле. Эмен ошо үйдүн астындагы скалаттары. Ошону кимдин скалаты бош десе, ошол скалатты тазалап, анан жамгыр болгон күнү ошол жерге кирет элек. Анан кийин ошо кышы ошентип окудук. Кийин беркилер киргизбей койсо, тараткананын жарымысыны килем менен бөлүп алып, тараткананын жарымысына да окуганбыз. 2 ай, 3 ай. Анан кийинки жылдары келишти. Эми бирок условия жок да, мындай айтканда, условия жок. Эптеп эми окуп атат деген эме болгон, анан бир ушундай эме болду, анан Өскөн Дамла. Bir gün keldi Өскөн Дамла. Жаңы жердеги. Келип айтты, жашыңыздар өтүп кетип атыптыр. Эч нерсе жок. Сарпнахыда окуп апсыздар. Мына окуганыңыздар биз берге келгенден кийин Мабдал Кыратка салган да. Ошол Мабдал Кырат дагы жок. Анан мен кичине баягы балдардын арасында чоңурактан Наманганга баргам. Кетебиз деп. Барып анан Мабдал Кыратты алып келгем, Намангандан барып. Алып келип, ошолгондон кийин ажыратып, Омада Кисерекстан чыкканда дагы бир мутный болуп чыгат эле. Ошорогондон чыгартырып Кисерекстан кайра байлап, монда биринчи, экинчи кылып мондай болуп кеткен. Анан ошорогонду окуу курал кылып баштаганбыз биз. Китеп жок эле. Ошо биз келгенде биле, жанакы мешиттин тересканын ичинде гилендерди тосуп коюп, мындай кыймылдап шамал кирип турат эле. Тересканда айнектери жок берекөө. Ошондой условияда окудук эми. Кийин анан Өскөн Дамла келип айтты, бул убакыт тем более 2-3 балалы болуп калсыңар. Эртеге убакыт өтүп кетет, ушинтип жүрө бересиңер. Барып нормально окубайсыңар деп. Кайда анан жөнөдүм менен мен, кетем мен деп. Сен рахматылык Темирбай ажы бар эле. Ошо киши ошо кезде директор болду. Директор. Медресенин директору. Медреседин директору айтты, мындай деди. Молдо дейт эле мага. Тамашалап молдо деди, молдо. Азыр сен кетсең, мына сенин артыңдагы 4 лашкарың бар. Ушулардан кетет. Анан биякта аз эле бала калат. Азыр комиссия келип атат. Канча бала окуп атат? Институт болсо болбойбу деген вопрос болуп калган экен ошо кезде. Канча бала окуп атат? Анан ошо журналисттер келет, тартат, мынанча бала окуп атат, условиясы жок деп, анан ошо кезде баягы азыркы Челестин хирургия Ислам университетинин зданиясына. Ошол кезде аракет башталган эле. Бирок ал кезде Челестин хирургия иштеп аткан. Өзбек ачы эниси экөө тең ошол жерде врач болуп иштейт эле. Анан ошол врач болуп иштеп, анан мындай бош маалында келип тамгадан сабак алып баштаган ошол кезде. Кимден алат эле сабак? Ошол жерде кимди болсо кармай берет эле. Себеби дегенде ал жерде дамылалар занят, эме занят, кимди болсо алдыгыда кичине пешкадам болсо, ошолордон кармап алып анан кийин аракет кылып окуп башташты. Себеби биз 92-нде медреселер 93 институт болуп калды да. Хазрет Умар Ислам институты. Демек, ошо бизден 1 жыл мурда башталган экен да. Ошолгондо ошол институт кылыш үчүн кетпей тургула, силер кетип калсаңар, институт болбой калат деп ошол Темирбай ажын эмеси болгон. Анан биз кетпей калганбыз ошонун. Болбосо жаңы жерге мен кетем, жаңы жерден барып окуйбуз. Жатып окуп кичине сабак алайлы деп. Ошондо сиздер менен бай Нематулла Жээнбеков да бар беле? Жок, алар бар эле. Нематулла бир курс мурда болсо керек алар, а? Олар мындай болгон да, олорду өзүнчө бөлүп Кимсанбай ажы өзү сабак берет эле. Кимсанбай ажы берет эле, анан Темирбай ажыдан сабак алат эле. Анан Хабибулла Дамладан сабак алып чанча. Хабибулла дарыгын, Хабибулла Дамладан. Ал зам муфти ошо кезде. Аларды бөлүп сабак алып, алар Ташкенттен бүтүп уже пешкадам болуп алдыга баягыдай Кыргыз уруштан кийин келип качып келишкендер, кубалып жүргөнүшкөн. Келип өздөрүнчө Сүйүн ажы, Нематулла дагы ким бар эле? Тиги немеден ошол 4-5 Сүйүн ажы Ошбозардын имамы, а? Ошбозардын имамы. Ошо 7-8 бала болчулар. 7-8. Анан кийин Абдышкүр Дамладан ошолорго кошулуп калчу, бирок эме жок кезде
ança sabak berip kalçı bizge daha. Şükür damullah şulardan biraz sabak arıp kaldık. Ana hiç kim yok bolup kalganda rahmatullah eme var öyle. Macit Qarı. Qarı. Şol imamı. Ana oşa kişiden daha biraz çok kezde şo yakta sabak alatılak. Biz izlenetilek de damullar aytып atpayım ошондой кыйын маал, көздөрдө кыйын, ошол кезде эл кыйналган маал эди да. Анан ошентип ушу устаз катары кичине ушул Абдымажит Кары ошолор болуп калды. Анан бизде астан Молла Газы, Молла Хашим, Кудратилла дамулла ушул үчөө сабак берди бизге. Ошондо мен билем, жана Абдымажит Кары баласы Куранды жаттап бүтүшү менен кайтып болуп калганда, ошондо бүт медресенин балдарын алып барып, бардыгы бир парадан Куран бөлүп берген, ошону хатым кылганын мен билем да. Экинчи баласы болсо керек эле. Ошол. Мажит Кары ооруп калып анан кийин бир жылдай Алматыда лечение кылышты, аккан болуп калган. Кийин акырында ошол республиканскийге келип жатты деп калды. Ошондо барып көргөнү барды анан. Асамиден, Тамулла, Эркин болуп, 4 бала болгондон кийин анча-мынча нерселерге салып алдым. Эркин Сопоков. Сопоков Эркинден барып көргөнү барсак, ошондо жаткан экен ошо киши айткан эле. Балдарым, эң жакшы дәүләт бул адамдын тирик болушу депчи. Анан кийин ошондо бир бизге аябай мага катуу таасир берген нерсе болгон. Ушул нерсени айткан эле. Мен дейт ушул 1 жылдан бери жатам. Мен Аллага муктажмын. Бендеге муктажмын. Колумдан эч нерсе келбейт дейт. Жарыктын ачылып, күндүн батканыга мен тойбой калдым деди да. Менин нафсым ошого дагы тойбой атат деди. Анан ушундай чечимге келдим дейт. Азыр эгер дейт мага мүмкүнчүлүк берсе дейт Алла Таала. Туруп басып барып, өзүм каалаган тамактан пирси жеп, өзүм барып, өзүм кажатымды өзүм чыгарып, анан сиздерге окшоп басып келип, тарат алып өзүм. Анан 2 рекат намаз окуп, анга ушул бар дүнүйөңдү, бала чакаңды, бүт тапкан нерсеңдин бардыгын алам. Ушурөгөнгө алмашасың десем, мен азыр алмашканга даярмын деди. Баркын билгиле жашоодон биз дүнүйө деп ары бери чуркай беребиз, бирок ушунчалык маал келет. Ушунда ушул азыр мен айтып берет ушул. Бул барып өзүңдүн кажатыңды чыгарып бүтүрүп келиш, кажатыңды бүтүрүп келиш. Бул өтө чоң неемат экен да. Анан өзүбүз каалаган тамакты алып жеп туруп жеген бул дагы неемат экен да. Анан азыр эми жөн эле биз тарат алганда мындай эле обычный нерсе катары колдонобуз да, жөн эле алып барып тарат алабыз, керебиз, намазыбызды таратып окуйбуз. Мындай бир автоматка түшүп калгандай сезилет да. Бирок ушурөгөндүн нерсесин ушу киши жаткан киши айтты да, 1 жылдан бери жатам мен, эч нерсе кыла албайм. Ооруп калгандан кийин Аллага канчалык муктаж экениңди билесиң. Качан гана бендеге муктаж болуп калганыңды билет экенсиң деди да, кадырыны. Аллага биздин канчалык муктаж экенибиздин кадырын билесиң деп. Ушурөгөн мага өтө таасир кылган. Кийин анан ушул кээде азыр анча-мынча ваз кылып, анча-мынча өзүбүздүн немелерге мечитте айтып калам да, балдар ушул тарат алып атканын немесини рахатыны билгиле, сезгиле. Ушул тараттын рахатыны сезгиле. Канчалык жыргалчылыгын сезгиле. Өзүңөр кажатыңарды чыгарып келип атасыңарбы? Ошо эң жок шүгүрчүлүк кылгыла депчи. Ошентип анан ошол кийин окудук. Исламскийден бизде өзүңүз билесиз, көп алыска окуй албадык. Сарф нахуну бүтүп бүтпөй, анан кийин Мушкатул Масахифка там башталганда эле анан силер бүттүңөр деди. Болду, 4 жыл болуп калыптыр да. Мына азыркы имам мечити Агыркөдөгү. Ошо намазкана болчу. Улукбек Дамулла. Улукбек Дамулла кийин келди. Улукбек, ошол иштеген мечитпи? Ошол иштеген мечит. Анан ал жерде мечит салынды. Салынгандан кийин анан мен 1 ай имамчылык кылдым. Мен кеткенден кийин Бактияр Дамулла. Ошолдо Арча Бешик, Арча Бешикте окуйт эле. Арча Бешикке баргандан кийин молдо бергиле бизге жума өткөнгө десе анан ошо Бактияр Дамулланы шарапты берген экен. Анан 2 жыл ошол жерде жүрдү ал киши. Ал киши кеткенден кийин дагы месте бош болуп калды. Анан кайра дагы койбой атып мени дагы алып келишти. Анан бир 6 ай иштеп, кийин жок мен болбойм деп кетип калдык. Анан мен кеткенден кийин анан Улукбекти алып келип коюшту. Ошо 4 жыл болуп калды, 3 жыл толуп 4-жылга кетип атат. Сокулукка карайт эле. Ошол азыр жашап аткан жерим Кашкабаш айылы. Анан 13-жылы курулган экен. Мечит. Келип имам болуп бериңиз деп үйгө келе башташты. Меснилер келет, немелер келет, бар келет. Болбойм деп отуруп анан бир күн анан кийин
Dağım ушундай келди. Ертең Алланын алдына барганда кантип чыга берем. Менин үйүм ушундай акыбалга түшүп, үстүнөн чирип, суу агып, эме кылып жатканда бир аз болсо дагы илим алдың эле, илимиңдин акысын эмне үчүн бербедиң деген суроо болсо Алладан кантип мен жооп берем ана. Деп анан кайра ошол жерге барып, мына ошондон бери ремонттон колубуз бошобойт. Ушу таараткана куруп атабыз, хижра курдук, мечит дубал эле калды, калган жагын полный жаңылап, ошол жерде кызмат кылып атабыз. 3 жыл болду, мына 4-жыл кетип атат иншалла. Иншалла. Ушул биздин. Мындан ошол жанагы Абдумажит кары дагы ушунчалык бышык эле да, билесизби? Ошондо биз билбей калып турасак, азыр балдар кое эле ойлонуп туруп, мынчанчы сүрө, мынчанчы аят айтып берип коет эле. Куранды бышык жаттаган экен да. Ошо бышык эле да, себеби дегенде биз келген жылдары 3 күндө эле катым болот эле центральный мечитте. Мен 1 жыл кызмат кылдым, жүгүлүм бар эле. Ара Абдурахман кары неменин жездеси, Зиябидин карынын жездеси. Зиябидин кары Курандан берчү бизге. Анан Абдурахман кары экөө алмак салмак окуйт эле. Күнүгө 10 парадан. Хатмыны. 3 күндө бүтүрүп, анан кийин баягы уйгур мечит бар эле. Эмен набережныйдеги жыгачтан жасалган азыркы эменин орду болуп калабы? Махмуд Кашкарын. Ошол жерде мечит бар болчу. Кесадыр дамла иштеп калды, мечит медресе болду. Ошол жерге анан мен алып барып, ошо Абдурахман дамла менен мечит карына. Анан 3 күндө ал жерди бүтүп, анан Төкөлдөштөгү мечит бар эле. Анан Төкөлдөшкө алып барып, көрсө кары жок экен. Төкөлдөштө дагы анан 3 күн окуп, 3 күндө чыдап тура эле элдер. Чыдайт элек да. Балдар толо эле? Мечит толбойт эле анда. Жарым болот эле, 2 сап талабалар болот элек. Ушу балдар эсимде турган жерде уктап туруп, тап жыгылып калат эле. Күн узун август, по-моему, август болчу. Август эле. Августта. Ошо 5 кадым кийин Кара Балтанын мечитиге алып бардым, 3 күн ташыдым. Ошо жылы 1-чи курска кирген жылы ошол Мажит кары менен Абдурахман карын экөөнү 5 мечитке ташыдым да. 5 катмы Куран кылдык ошо жерде. 10 парадан окуйт эле. Окуп бүтөсүң, ичине бир нерселер дайрлап койгон, анан оозду жабат элек, ошону менен бүт. Таң атып кетет эле, 10 парага болот. Ошондой маал болгон да. Азыр эми иншалла Кудайга шүгүр ушунчалык эме көп, карыбыз көп, башкабыз көп. Ошо кездерде 92-93 жылдары кары жок эле. Анан ошол кийин биз медреседе окуп баштаганда 97-98 жылдарда 1 ай окулат да тарабы. Ошо тарабы окулганда бир эми аксакал бар эле. Татар, бу уйгурбу? Ошо акырында этип басат эле. Ошол 18 пара жатап койгон экен да. Ошол баштан аяк турат эле, имам адашып кетсе оңдоп коет эле. Ошо карлар көп болгон экен да ошондо. Ошо жок, Абдурахман кары деген барган. Бая минбардын жанында отурчу эле, бою узун киши. Балдары Запорожец менен ар намазга алып келип кетет. Бай комби, кийин комби менен алып келет. Ошоргон, ошо киши ал кары болгон экен. Эми карып калган себебинен катма кете албайт эле. Ошо Мажит кары менен Абдурахман кары дагы адашып кетсе оңдойт эле. Ошо киши, Абдурахман кары. Өтө жаштар өзү кишини. Анан дагы бир аксакал бар эле. Сары татар газ 24 21 менен келип дайыма көп дуа кыла берет эле намаздан кийин. Намаздан кийин чыгып алып күнгө карап жарым саат дуа кылат эле. Анан Кимсанбай дамладан ажекебизден сурап, бул эмне деп дуа кылат экен, кыла берет. Көңүл бурбагыла деп. Кыла берет, көңүл бурбагыла деп койчу эле да, анан көрсө бизди баягыдай көп башка агымдардын немесини айтып башыбызды ортпашы байындайт экен да. Көрсөлөр анан келип бүтүп дәргендер келип башкача окуп калат эле. Көрсө биз билбейт экенбиз ошондочу. Шафи мазхабы. Шафи бар экенин, Малики мазхаб бар экенин биз билбейт экенбиз да. Хамбали мазхаб бар экенин биз билбейт экенбиз. Биз айылда көргөн эмеспиз да биз нерсени. Ошондо анан жанакы эмени окуп биз 2 жыл окугандан кийин жанакы эмгек деген ишкананы көчүргөн, билесизби? Эмгек деген ишкананы көчүрүп туруп, анан ошол жерде бир комнатага Молда Газы, Хашим дамлалар башка жагына балдар кирген, ошол жерге дамлалар бир комнатага общитага кирген. Ошол наркы челюстный хирургия бүткөндө өйдө жагында 2 ташы кичине немеси бар дагы. Алиге чейин турат ошол. Ошо этке дагы кирген. Ошо дамлаларды ремонт кылып биз
өзүбүз эч нерсе жок ол маалда. Анан эптеп баягы көчүп кеткен жерлеrini шубап буап, анан кийин Молла Газы менен Молла Хашимди ошо жерге киргизген. Кудратылла Адамуллага ошо барып балдарды уюштуруп барып анан Ала тоодо 2 комнат беременге салганбыз. Ашарга мен дагы барганмын ошого. Анан кийин Карыга Коноспортун школанын немесинде ошол жерге барып анан кийин үстүнү жапканга эч нерсе таппай аракта турган кара жыгачтарды чаап алып келип коюп үстүгө шак басып, анан кийин саман кылып булай басып, анан Карыны киргизгенбиз. Ошондо Зиябедин Карын Хасан Хусейн эки уулдары бар эле. Кийинги эмесинен аялынан ошол. Баарыбыз деле кыйналганбыз о маалдачы. Ушундай болуп калган. Анан баягы арт жагынан поддержкасы бар бир финансовый мындай жардам бергендер кетти четке. Наракта орус мектеп бар го, медресенин ар жагындагы. Ошонун барып анан кийин 65-тен барып баягы бузук парталарды немелерди сураганбыз да бизинчи. Барып анан барып 20 парта, 20-40 стул келип, анан 2 комнат немеге бөлүп ремонт кыла турганды ремонт кылып, сынгандардын бирин сынган болсо бирин үстү сынган, ошолордон көчүрүп оңдоп биринчи эсибизде ошол институтка алып киргенбиз да. Алып кирип ошонун кийин бир айдай окудук, анан кийин кете бергиле деп койду да биз. Ошо сиздер алып келгенге биз окуп калдык да баягы жерден. Унча мындай кыймылдайт эле. Парталардан кыймылдап эме ошол баягы скалатыда жаткан нерселерди барып ичиден алып терип жасап. Онда алып келгенде белки гаражга алып киргенсиздер да. Биз гаражда окуйт элек. Жана эмгек деген ишкана көчүп кеткенден кийин баягы эшиктери чала жабылат эле, асты цемент. Ошондой суук, условия жок. Эми ушундай маал болду, бирок бир аз чыдадык, ушул институт болуп калды да. Алхамдулилlah. Ошондо айткандай эми чыдап койгула, Темирбай Ажы рахматулла, чыдап койгула, институт болуп калсын. Аллахым ажырынан берет силерге өзү. Кетип калбагыла, кетип калсаңар азыр силер кетсеңер, кокус комиссия келсе, бизге уруксат бербей коет допуск деп. Ошол кезде биз жакшы билбейбиз да. Ошо комиссия келип көрүп, анан ушунча бала бар экен. Медресе да эми институтка уруксат берели деп. Ошо министерстводон кайсыдан комиссия келе турган болгон экен, ошого кетпегиле деп суранган экен. Темирбай Ажы рахматулла. Бирөөсү сурап атат. Устаз, 2 жыл болду багамдатан уктап калып атам. Бир дуасыбы, бир себеби барбы? Өлө кыжалат болуп атам устаз, бир жолу барбы десе, экинчи группалашы бир түртүп коет дейт. Таза такып алып кетесиң да, жөн эле отур. Мага 2 ай болду багамдат окуганыма, унчукпай отур деп коет. Бирок ошондой эле да баягы жерде. Биз жаңы келген, динден маалыматы жоктор бар, мисалы сиздерге окуп келгенсиздер. Мисалы биз менен окуганда нөлдөн келгендер көп эле. Көп болчу. Бизде дагы эле бар эле, нөлдөн келгендер бар эле. Мен бир нерсени эстейм да, рахматулла Чубак ажы жаңы келген. Анан балдар айтты, мына наты Чубак экен деди. Бирок деди, памяти ушунчалык күчтүү экен деди да. Анан памяти ушунчалык күчтүү экен деди. Эми биз өзүбүзчө чоң курс болуп турган, Чубак бек кел деп бизде. Деп анан баягы окуп аткан китебибизди ачып, окут деп. Түп карап окуп турган. Тамылам окудум деди. Буквально бир минутка жетпеген. 2 бет. Анан айт деп жаап туруп айтсак, 90% айтып берген да. Анан сен 1 бетин окуп 2 бетин айтып бердиң десем, дамылам мен 1 дене окуганда 2 бетти 1 денеге окуйм депчи. Ошондо тан бергенмин мен. Балдарга айттым, балдар дедим. Эгер ушундай болчу болсо, биз 6 айдан кийин ушу Чубактан сабак сурайбыз. Анан кийин Кудратылла Адамулла көйт болуп кирип атпайбы? Бир нерсени айтып түшүндүрө албай, акырда анан кийин сабак бүтүп баратканда Адамулла мен бир айтсам болобу, өзүм түшүнүгүмдү деп бир да. Чубак анан макул десе, бул мындай деп туруп, элементарный нерсе мен түшүндүрүп коюп да. Анан Кудратылла Адамулла айтып атат да, мен ушул нерсеге башым жетпептир. Жөнөкөй эме менен түшүндүрүп койду, балдар бардыгы түшүндү депчи. Анан ошондо туруп кийин анан биз мындай достой элек Кудратылла менен. Айт, ушу баладан чыгат деди. Ушу баладан чыгат депчи. Ошо биринчи келгенде эле ошондой болчу. Чубак ошол эң баягы кийин анан устаз медаль менен бүтүп келди да мектеп. Устаз десек, коюң көргөн жерде сиздер бизге устаз, сиздерден тамга үйрөнгөнбүз деп коет эле. Ошентип рахматулла. Ушундай нерселер болгон. Ошол эми
Hazır inşallah. Allah razı olsun. Hikmet Ahanda, mına sözün akırında ellerge bir nasihatiniz var bu. Sunuş pikir badır, jaşlarga ayta turan sözünüz bolsa. Ошол жаштарга айта турган сөзүм жана рахматылык ошол Мажит Карын эмесин айтмакмын да мен дайымачы. Ошол таараттын кадырын баркын билгиле. Ден соолуктун бары да ошо кетип кала дегенде ден соолуктун кадырын билгиле депчи. Себеби дегенде бендеге муктаж болуп кала электен мурда Аллага муктаж экенибизди сезишибиз керек да. Biz bar bir neyse, her bir demimizde de Allah'a muhtaçız da. Bir demimiz kirip çıkmaya kadar duran olsa, Allah'ın hükmü ol. İşi, onun için dinmeyenince şakan hareket kılışımız gerek. Din olmayınca bulmaydı. Şu dinmeyenince şakan hareket kılışımız gerek. Yaşlar koyunca dinge kirmeyince bulmaydı. Bari boş gerek dinge. Şu dinmeyenince şap namazın ardı kaldırıp bağla demek için. Hareket olsa, ahırga çeyin okugula, sabah algıla demiş. Oşo. Allah razı olsun. Anan bizde oşol her bir sabah nakırında bir hikaye aytmay biz adat kılgamız, daha bir hikaye. Bu oşol iğnenin milleti degen emede. Bir aksakal hem tikmeşilik minen maşıgat eken, anan bir materyalda ap geldi deyip, kayçı minen büyüt maydalap kırktı deyip. Mayda kılıp kırktı dağın deyip, anı taştap koytun anan bir iğne minen tikti deyip. Tigipte sonra kılıp köynek tikti deyip, nevres kara oturaydıkında bayağı jerde çe. Anan bayağı jaklap biriktirgen eken, iğnenin başına sayıp koygan eken, nevres suratı çoğ ata. Nege siz çoğ kımbat bolgon kayçını kırkıp taştap koydunuz. Ardağan iğneni başınızga sayıp aldınız dese balam. Bol kayçı onun maksatı bölüp jarış bardığını bölüp jardı. İğne olsa bardığını biriktirip durup sonun qoz kelebetke keltirip koydu. Oşol sebepten balam sen dağın iğnedey bol degen eken da vay nevresine talim berip. Oşonduktan sizde aksakallarınız bar bolsun. Oşo nasihatlarını aytıp, oşo bizge özünün başından ötken okuylarını aytıp bergenin ağın özünçe bizge bir çoğun sağ eken da. Allah razı olsun. Onda bizge bir dua veriniz. Şu bizden adatımızda kelgenden biz dua alabız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Allah'ım, usul жақсы işlerdi başlap atmışlar. Usul stüdiya kılıp, tarihte kalsın deyip, usul leylek sürüptü malaları deyip açmışlar. Allah'ım işlerinizge Allah'ım razı versin. Amin. Allah'ım ömürünüzlerge bereke versin. Amin. Bardığı berekede, usul kadr artında turgan, usul sizlerge hizmet kılıp atkan baldarından, Allah'ım üybülelerinden, zürriyatlarından Allah'ım alımları çıkarsın. Amin. Vardı çıkarsın. Allah'ım şu kısmetinizdar, Allah'ım el için hizmet kılıverinizler. Allah'ım ömürünüzlerge bereke versin. Studiyanızlar şuraya bundan aradağın köp çoğun bir studiyaga aylansın. El için hizmet kılıverinizler. Allah'ım işinizlerge Allah'ım razı versin. Allahu Ekber. Rahmat, Allah razı olsun. Vaktinizi bölüp gelip verdinizler. Nasihatlarınızlar bizge şu altın almıştınız nasihatlar oldu. Allah razı olsun.